айымдардан экен да көп нерсе. Айымдар чыдамдуу болуш керек экен, тилин тыйыш керек экен. Көп жерден негизи эми баягы айтышкан эле, айтышып кетсең күйөөң менен кошо, сен ал антип атса, сен койчу мындай десең, ал да жинденип келип бир чабат. Баягы сенин колуңан эчтеке келбейт экен, минтип өйрөт экенсиң, буну кылба десе, кылам мен, эмне кылбайт экенм деп, монтип акшыңдашат го кээ бир айымдар. Ошентсе, конечно, күйөөсү урушат, барба дейт. Анан мен всегда Саматты мынтип сыйлап турам, айткан нерсесин эки кылбайм. Анан коркуп турам да, всегда баягы эркектен коркуш керек, эркекти сыйлаш керек деп Самат айтып атканда угам, ал жинденип атканда унчукпайм, эчтеке дебейм. Анан кийин эркектер баат жиндеп туруп анан мынтип токтоп калат го жазылганда, анан мен келип айтам, Самат мондай болгон да, монткен да, тинткен да десең, анан жини тарагандай. Жини тарагандан кийин десең, анан деп түшүнөт да. Эгер мен туура эмес болсом, Жика сеники туура эмес, сен монтип койдуң десе, анан мен чын эле могу жерим туура эмес кылып алдым окшойт деп, анан көп жерден сабырдуу болуп, тилимди тыям. Көп жерден. Анан ошону эле ойлойм да, баягы эркекке атаандашып эле моңуп чукчуңдай берсең, ызы чуу болот. Анан үйдө Самат экөөбүз үйлөнгөндө эле мага Самат айтканда, үй таза болуш керек, сен толбошуң керек. Ошону требовать эткени үчүн дагы мен ушундай болдум да.